группада эмне деген 18 миң канча адам экен. Милицияда чакырттык. Ош шаарында тез заряд компаниясына алданып арыз жазгандардын саны өсүүдө. Бүгүнкү күндө алдангандардын саны 64 адамга жетти. Алар акчаңызды 2 эсе көбөйтүп беребиз деген убадага алдангандар. Арасында 200 миңге чейинки суммаларын компанияга которгондор бар. Компаниянын Ош шаарындагы кеңсеси учурда жабык турат. Ал эми интернет желесиндеги баракчаларына байкоо салсак, алгач мобилдик буюмдарды саткан компаниянын терисин жамынып, акырындап келечекке инвестиция салыңыз деген ураандын арты менен элди акча которууга чакырганын көрүүгө болот. Биздин маалыматыбыз боюнча бул коомдон жабыркагандардын саны 400дөн тегерегинде болушу мүмкүн. Алар дагы бүгүнкү күндө арыз менен кайрылып жатышат. Бул аталган компания өздөрүн акчаңарды тез аранын ичинде 2 эселетип көбөйтүп беребиз, бизге акча салгыла деп көпчүлүк учурда акчаны моундай нак албастан өздөрүнүн мобилдик телефондоруна М-банк аркылуу которуп алып турушкан. Шылуундук аракеттер менен алар Кыргызстандын Булуң бурчуна жетишкен. Ар кайсы региондордо бөлүмдөрү бар. Эң көп жабырлануучулар Каракөл шаарында жалпы 116 адам 17 миллиондон ашык суммага алданган. Ал эми Жалал-Абад шаарында бүгүнкү күндө 41 адам арыз менен кайрылган. Юстиция министрлигинин маалыматтар базасында Тез заряд ЖЧКсынын жетекчиси жана түзүүчүсү катары Сезбек Сайназаров көрсөтүлгөн. Компаниянын жетекчиси Бишкек милициясы тарабынан кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Bir үй бүлөдөн 5 адам кирип 1,5 миллион сом салгандар да бар. Миграцияда иштеген балдарынын топтогон акчасын өзүндө акча жоктуруп карызга алгандары, алганы эмес кредитке акча алып Тез заряд пирамидасына салгандар болгон. Тез заряд каржы пирамидасын Каракөл шаарына жайылткан бир тууган ага-инилер болушкан. Алардын бири 48 жаштагы жаран Бишкек шаарынын 1-май райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Ал эми бир туугандардын 43 жаштагы дагы бири изделүүдө. Кыргызстанда каржы пирамидасынан жабыркагандар соңку жылдары көбөйүүдө. Ага карабай акчасын алдатып сызга отуруп калгандар көп. Ошондой эле өлкөдө үй алам деп алданып калгандардын жоон тобу бар. Иш сотто каралып, жооптуу адамдар абакка кесилгени менен алданган жарандардын каражаттары толукталбай калган. Эми ал кандай кишилер? Бир сөз бар го. Таза бейкүнөө кишилердин ишенчектерине калпычылардын башкы куралы деп мындай бекер айтпайт да. Ишенчегине колдонуп туруп, ушундай бир алдоого барышты. Эми кандай болсо болот? Эми жатып алып, директорун камап койдук деп отура берсе болот, бирок чыкса болот да бул ситуацияданчы. Кантип? Азыр Жамиля Конушбековна эгерде протокол тапшырма берсе, сиз анын үстүнөн өтүп дагы бир тапшырмаларды берсеңиз, биз жумушту топ түзсөк. Ошол карап аткан следователь Свердловский районундагы Назбанктын бир өкүлү, Финразведканын бир өкүлү, анан аудитор, счетный палатадан бир аудиторду алсак, толук учурда карап чыксак, иштеп чыксак. 2023 жылы каржы пирамидаларына байланыштуу жабырлануучулардын жалпы саны 350 адамдан ашып, келтирилген материалдык чыгым 68 миллион сом деп эсептелген. Козголгон иштерге байланыштуу 40 адам жоопко тартылган. 358 кылмыш иши тергелип, анын ичинен 217 иш сотко жөнөтүлгөнүн, 98 боюнча ушул тапта тергөө иштери улантылып жатат. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.